сүлүктөрдүн дүйнө жүзүндө 400дөй түрү бар. Анын ичинен дарылоого медициналык түрү гана колдонулат. Кандан башка азыкка алынсанбаган сүлүк курттар кезектеги бейтабан күтүп жатышкан учур. Медербек Жаналиев кесиби боюнча тиш дарыгери. Эртеден кечке жумушта отуруп иштегендиктен бел омурткасында дарт пайда болгон. Дарынын түрүн пайдаланып, ооруканалардын бир нечесине жатып дагы чыккан. Бирок жыйынтык жок болгондуктан сүлүк менен дарылануунун ыкмасын өткөн. Антен 40 жаш, 45 жаштан өткөндө эле белдер ооруй баштайт, бут ооруй баштайт. Бунун баары жанагы омурткадан остеохондростон болот турбайбы? Ошон үчүн сүлүк курт аябай жакшы жардам берет экен да. Мен билинет, мен таңгамал 5те белим ооруп туруп кетчү постоянно. 5-6 боло уйкум, белим ооруйт да туруп кетем. Больницаларга бардым, дары алдым, бир аз жардам берет да кайра неметип калат. Анан мына сүлүк куртты алгандан кийин, бир 2-3 жолу алгандан кийин эле сразу уйкум да жакшы болду, белим да оорубай жакшы болуп калдым да. Бир курс лечение алып кеткем. Анан кийин мына азыр 2-нчи курска келип атам. Бейтаптын сөзүнөн кийин сүлүк менен дарылоонун сырлары, артыкчылыгы кандай ооруларга колдонула тургандыгы да бизге кызык болду. Бул жаатта тажрыйбасы бар Жандуу ийне же сүлүк менен дарылоо боюнча адис Зинакан Тойчубековага кайрылдык. Сүлүк менен дарылоону гирудотерапия дейт. Сүлүктөрдүн 2 түрү колдонулат. Медицинский, анан аптекарский дегенчи. Анан ошол 2 түрү лечебный эффект көрсөтөт да. Булар болсо ачка сүлүктөр. Турцияда биофабрика бар, ошол жактан алынат. Текшерилген, оорусу жок сүлүктөр. Мурун бир да кишиге коюлган эмес булар. Если хронический оору болсо, жумасына орто эсеп менен 2-3 жолу коюлат. Сүлүктөрдүн саны болсо, оорунун акыбалына, анан оорусуна жараша болот. В среднем 3-5-10 чейин болот да. Бир жолку сеанстачы. Ошол жерден өзү биологически-активный точканы издеп табат. Бир сүлүк мисалы үчүн 1,5-2 грамм чыкса өзүчү, бул орто эсеп менен бир 10 мл, 15 мл чейин канды сорот да. Анан кийинки сүлүк тиштегенден кийинки убакта дагы кан агып турат. Аны кошкондо где-то бир 20-25-30 мл чейин болуп калат да. Дагы күчтүү нерсеси обезболивающий деп коет, ооруну сездирбей турган эффектиси жакшы да. Мисалы үчүн бул жерден деле билсек болот, койгондон кийин бейтап бунун тиштегенин көп сезбейт. Себеби бул биринчи эле ошо шилекейнин компонентинде ооруну сезбей кое турган обезболивающий вещество деп коет, ошонусун жиберет да биринчи. Анан кийин участокто обезболивать этип алып туруп, анан кийин тиштеп баштайт да. Анан ошол дары шилекейин кан тамырларга жиберип, бүт органдарга айланат кан менен. Ошол таасири жакшат. Сүлүктөргө тамак катары мал союлуучу жайлардан алынып келинген, болгондо да оорусу жок, таза бодо жана майда малдын уюган каны берилет. Дарылоого адатта 1-1,5 жаштагылары колдонулат. Бул убакта алардын салмагы 1-1,5 граммды түзүп, оорулууга бир гана жолу коюлат. Себеби бул болсо азыр кан менен жуккан оорулар көп да. Гепатит С деген эң коркунучтуу оору биз жака тарап кетиптир, Кыргызстангачы. Ушу кичинекей Кыргызстанда 220 000 киши гепатит С менен ооруйт экен. Бул болсо кандан жуккан оору да. Анын аягы келип циррозго же ракка айланат да. Анан бизде анын лечениясы $15,000 турат экен. Ал ар кимдин колунан келе бербейт. Андан башка азыр спид деген бар. Ал да кандан жугат көбүнчө. Ошон үчүн бир сүлүк бир кишиге гана коюлуш керек, анан өлтүрүлүш керек да. Сүлүк менен дарылоо медицинада кеңири колдонулганы менен адистер анын коюлуш жерин жана канча өлчөмдөгү кан алынарын билиш керек. Бул өзү тоголонуп калганга чейин коем мен бул бейтапкачы. Себеби мен билем ушундай кылса жакшы болот бияка. Анан кээ бир башка бейтаптарда башкача коюлуп калышы мүмкүн да. До конца өзү түшүп калганды күтпөй эле түшүрүп коюш керек деген учурлар да болуп калат да. Адистин айтымында, кан соруп жаткан сүлүктү денеден күч менен алып салууга болбойт. Анткени жагы жулунуп, денеде калып калышы мүмкүн. Кокус аны убактысынан мурун алуу керек болсо, анда сүлүктүн денесине туз себелөө же уксус сүртүү жетиштүү. Ошондой эле дарылоо курсу оорунун диагнозуна жана оор же жеңил экендигине карап 3 же 4 сеанстан турат дейт Зинакан Тойчубекова.
анан курсту кайталап турган жакшы. Себеби бир эле курс менен полностью айыгып кетет деген бул туура эмес да. 2 айдан кийин, 3 айдан кийин кайра келип повтор кылып турган жакшы, особенно хронический ооруларда. А если острый оору болсо, ал бир курс менен эле ограничиваться этип калат. Анан анализи жок келсе, мен өзүм карап көрөм. Эгер анализи керек болсо, мен өзүм мындай целенаправленно жиберем, кайсы анализ керек экенинчи. А так выпискалар менен келет, остеохондроз, грыжа, кол буттун муун оорулары менен келет, жүрөк кан тамыр оорулары, варикоздор менен келет. Алар көрүнүп турат да, мисалы үчүн варикоз оорулары. Анан бейтап келгенде бул сүлүктү баарын эле катар менен кое берген дагы болбойт. Келгенде анын анемиясы жокпу, аз кандуулугу жокпу, ошону караш керек да. Эгер сомнение болуп калса, общий анализ кровиге жибериш керек, канын текшертиш үчүнчү. Анан канын составын караш керек, уюй турган убактысын караш керек анализ, анан давлениясын карап көрүш керек да. Ошо үчөөсүн карап туруп, анан состояниясы позволять этсе, мен кое берем. Кан басымы жогоруларга бул сүлүк эң жакшы дары болуп эсептелет. Себеби айтып кеттим мен, бул кан басымы көбүнчө кан тамырлар таза эмес кезде пайда болот. Холестерин туруп калат да, кан тамырлар ишкерип баштаган жерде давление көп болот да. Анан кийин же болбосо тромб образоваться этип калса, ошол жакта дагы кандын басымы көбөйүп кетет да. А бул биринчиден ошо себебин жок кылат да, давлениянын себебин. Кан тамырлар тазалап турат да. Анан еще мындай успокаивающий действиясы бар да, көңүлдү тынчтандырып, уйкуну жакшы кылып коет. Анан ал дагы давлениеде дагы бул чоң ролду ойнойт. Себеби көңүлү тынч болгон кишинин давлениясы жакшы болуп турат да. Себеби бул эмне үчүн успокаивать этет дегенде, мээде гипофиз деген без бар. Ал болсо бүт органдардын безин башкарып турат. Анан ошол жактан бунун сүлүктүн шилекейин таасири менен гипофизден эндорфин деген гормон счастья деп коет, бакыт гормону ошо бөлүнүп турат дагы. Ал бүт органдарга таасир берип, көңүлү жайланып, кан тамырлары тазалангандан кийин анан давление дагы жакшы болот. Даже мындай нерселер изилденген, кан астарга бир аз канын сордуруп, канды алып турса, кайра анемиясына жардамы тийип кетет да, көпчүлүк учурдачы. Себеби кандын пайда болушу стимуляция болуп турат да. Сүлүк жашаруу максатында да колдонулуп, 2-3 сеанстан кийин беттин бырыштары жазылып, адамдын өңү жашарат экен. Ал эми семирип кеткендер 3-4 сеанстан кийин арыктап, кан менен зат алмашуу калыптанып, анын натыйжасында ашыкча майлар эрип жок болот. Бул эле эмес, согончогу канабай, балага зар болуп жүргөндөргө да жардамы чоң дейт Зинакан айым. Жана рассасывающий действиясы, эритип жибере турган действиясы болсо, спайка болгон ооруларга жакшы да. Спайка болгон дегенибиз, ал мисалы үчүн аялдар кээде балалуу боло албай жүрөт да. Себеби алардын маточный трубалар деп коет, ошолор спайка болуп калат, воспаление болуп атып, спайка деген баягы трубасы жабылып калат, анан балалуу боло албайт ошон үчүн. Ошол кезде булар болсо, ошо спайкаларды эритип жибере турган таасири бар да. Сизде ошол келген көрө албаган адамдарды сүлүктөн алып көргөн аялдар болушкан. Общий таасирлери дагы бар да. Общий таасири болсо, бул иммунитетти көтөрөт. Адам көп оорубай калат буну алгандан кийинчи. Общий самочувствиеси, жалпы өзүн сезгени дагы жакшы болуп калат. Ошол эле таасири бул грыжада дагы жардам болот да. Грыжада деле баягы соединительный ткань чыгып кетет да, эки диск кошулган жердечи. А бул болсо ошону эритип жиберет да. Варикозго эң жакшы. Варикоздун осложнениясы тромбофлебит болуп кетет, анда дагы жакшы болуп эсептелет бул. Анан трофический язва болуп кетет, андан дагы көп болуп кетсечи, ага дагы койсо жакшы болот. Безетки болсо жакшы жардам берип атат. Менин практикамда көп кездешет. Бул иштеп атпайбы? Иштеп атканда бул тердеп турат да. Сүлүк тердеп суусу бөлүнүп турат ушинтип. Анан бунун гайморитке дагы таасири жакшы да. Бизде элдерде көп экен абдан гайморит. Баш оорунун түрлөрүнө аябай жакшы эффектиси бар бунун. Мигрень, черепно-мозговой травманын последствиясы болот, внутричерепное давление дегендерге жакшы. Сүлүктүн антимикробдук заттарды бөлүп чыгарганына карабай, ооруларды өткөрүшү мүмкүн деген коркунучу бар. Кош бойлууларга жана гемофилия, анемия менен ооругандарга сүлүктү колдонууга болбойт. Сүлүктү кандай ооруларга болбойт дегенде, бул гемофилия деген оору бар. Тубаса оору ал.
ал көбүнчө ал эркектер ооруйт аны менен. Гемофилияда болсо бул кан уйбай турган оору да ал өмүр бою калат, ошо оору ошол менен ооруп калат да. Бир жерин кесип алса кан токтобой ошондон кайтып кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн гемофилия менен оорубасын обязательно сураш керек келгенде. Анан кийин бул абсолютный противопоказаниясы деп эсептелет да, абсолютно. Анда койбош керек. Мындай относительный противопоказаниялерин болсо, жана айттым, өтө каны аз болсо, если гемоглобин 100дөн азыраак болсо, аны ойлонуп коюш керек да. Анан давлениеси өтө аз болсо, ошондо ойлонуп коюш керек. Анан кандын да уйбай турган оорулары болот, геморрагический диатез деген. Ал кезде дагы кан жакшы уйбай калат, анын бирок түрлөрү бар да. Анда дагы мындай ошону билип анан коюш керек да. Шилекейинде 150 түрдөн ашык пайдалуу заттары бар сүлүк биологиялык активдүү чекиттерге коюлат. Ошондуктан гирудотерапия ийне менен дарылоо ыкмасына тең тайлаша алат. Дарылануу сеансына келе турган адамдар ал күнү ичимдик ичпей, тамеки чекпей, атыр колдонбой келиши керек. Сүлүктөр жытты жакшы көрбөйт. Жыты бар адамдарга отурбай кыйнайт да. Ошон үчүн денени таза жууп, колдон келсе, жыты жок самы менен жуунуш керек да. Мен көбүнчө айтам өзүмдүн бейтаптарыма, детский балдардын самыны менен жуунуп келгиле деп айтам да. Анан парфюмерия, косметика дегендерди колдонбош керек. Ошон үчүн булар өтө таза жаныбар болуп эсептелет да. Сүлүктүн тиштегени оорутпайт, чалкандын чакканына эле окшош. Ошондуктан оорулардын алдын алуу үчүн дарылануу курсунан өтүп койсо болот. Мисалы